Аялдар эч качан гусулсуз жүрбөңүз, таза жүргөнгө аракет кылыңыз. Албетте жалаң аялдар болгондуктан, эже карындаштарыма кээ бир күйөөңүзгө жагынуу, магнит сыяктуу тартуу, же мен эркекмин, мен аялым кандай болуш керек, мен этабына ойлонуп туруп ошого карата аракет кыламын да. Ошондуктан эркектер жалпы түрдө эмнени каалайт аялдан, ошолорду этапма этап айткан аракетин кылам. Жеке тазалыкты сактоо, дайыма жуунуп таза жүргөнгө аракет кылыңыз. Тазалык негизги маселенин негизгиси. Мындай маселе бар да. Кийимиңиз эски болушу мүмкүн, бирок жыпар-жыттанып турушуңуз керек. Өтө сонун красавица, өзүңүз айткандай красотка, сулуу болуп туруп, эркек жакындаган учурда сасып турсаңыз, анда дароо качат. Жыпар-жыт негизги маселелерден, тазалык маселеси. Таза кийим кийүү. Үйдө дагы, сыртта дагы. Таза кийинишиңиз керек. Кээ бирлер көчөгө өтө сонун кийинип, үйдө күйөөсүнүн алдында каалагандай жаман болбогон кийимдерин кийип алат. Көчөгө жасанып чыгып атасыз го? Көчөгө. Жок дегенде үйдө жакшыраак жүрүп кое бериңиз. Күйөөңүз го ал. Туурабы? Сиз менен күйөөңүздүн жеке иштери көчөдө болбойт, үйдө болот. Үй сиздин коргоочуңуз. Не ишиңиздер болсо үйдө чечилет. Үй сиздин чыгарбаш керек, мындайча айтканда. Ошондуктан үйдө жок дегенде тазараак жүрүңүз. Чачка кам көрүү маселеси. Чачты таза кармап, таралышына дагы маан бериңиз, Жагымдуу абалда кармашыңыз бул эң негизги маселелерден. Эркек кишилерге башыңыздын түзүлүшү эмес, көбүнчө чачыңыздын узундугу жагат. Бул дегени о жерге сүдүрүп ал деген эмес. Узун болсо аялдарга эң жарашкан нерсе. Территориябыз бүт кальбаштар, эркектер короткий чачтар, эркектер менен жүрөт. Аял кишини тарта турган эң чоң белгилеринен бирөөсү бул чачы. Чачты алып кал кылып көрүңөр да, кандай бакача болуп каласыз. Семириң. Семирип чачты кал кылыңыз эле, лысый кылсаңыз. Семиз кальбаш болуп каласызбы ошондо? Үйдүн тазалыгы. Үйдө мүмкүн болушунча таза иреттүү кармаңыз. Эже карындашым, кыз бар үйдө кыл жатпайт дейт. Кыл дагы жатпайт керек болсо. Кээ бирлөрдүн аялдары чачы ар жерден табылат. Ошогодон баштап ар жерде чачылып жатат. Бул пылесос толбойт дегени, тырмактар ар жерде чачылып жатат. Ушактар чыпырылбайт дегени. Анан балдарыңыз баш оорубай кимдин башы оорусун, мисалы үчүн. Тазалык маселесин биринчи орунга коюңуз, үйдүн тазалыгы. Эркек киши үйгө эс алайын деп келет. Бардык жокто эс алайын деп келет. Көчөдөн өтө чарчап келет. Анан жүк үстүнө жүк кылып келген учурда проблема үстүнө проблема жаратып сасып турса, үйдө чачылып турса, эркек кишинин кантип нерсе кылат, мисалы үчүнчү. Ошондуктан үйдүн тазалыгын бекем кармаңыз. Ашкананын тазалыгы. Идиш аяк жуулган, тамак аштын диштер даяр абалда туруш керек. Даяр абалда, таза абалда туруш керек. Кийин кылам дебеңиз, дароо кылыңыз. Эч бир нерсени кийин кылам дебеңиз, дароо бүтүрүш керек. Өзгөчө тазалык маселесинде дароо кылыш керек. Мурдагы апаларыбыз дарыяга сайга барып жууп келчү эле го, бир кийимдер болсун, идиштерин болсун. Бүгүн шарттар өтө жакшы, бирок ошого карабай жалкоолук дагы өтө жакшы болуп атат да бизде. Кийимдердин маселеси, төшөнчү, өзгөчө төшөк, жастык маселеси. Келип жаткан учурда жыттанып турса, бул өтө жаман нерсе. Ошондуктан жата турган жерлер, ошол үйдүн занескалары болсун, кыскасы тазалык. Жыттарга көңүл буруу. Үйдө жагымсыз жыт болбош керек, аура таза болуш керек. Тырмак жана колдун, буттун тазалыгы. Чачтын таралганы, тырмактын алынганы, буттардын тазалыгы көрүнүп турса, бул эркек үчүн эң жагымдуу көрүнүш. Тестостеронду да көтөрөт, дароо сизге жабышат, мындайча айтканда. Копол мааниде айтып атам. Жайдары көрүнүш. Тазалык маселеси сонун болуп туруп, жүзүңүз мынандай тырышып турган болсо, мен тазалык кылдым деп, анда болбой калат. Мен мындай кылдым десеңиз, милдеттип турсаңыз болбойт. Үйдүн тазалыгы, жыпар-жыт бардыгы жакшы, бирок бардыгын сиз өзүңүз эле бузуп коюшуңуз мүмкүн. Бир жакпаган, бир жагымсыз сөзүңүз менен. Кылган ишиңиз дагы 40 жеринен чыгарып албаңыз. Жумшак болуңуз, күлүп күтүп алыңыз. Жайдары көрүнгөнгө аракет кылышыңыз керек да. Таза аял өзүнө ишенимди
кошо алып жүрөт. Ишенимдүү болушуңуз керек. Таза дасторкон, тамакты дагы тыкан коюп, дасторконду таза кармоо керек. Өзгөчө дасторкондогу адептерден жагымсыз сөздөрдү сүйлөбө, балаңыз сүйлөп койсо атаңды алдамытып сүйлөбө деп дух берип, өзгөчө мактоо берип, ошондой маселелерди кылсаңыз, бул эркек кишиге өтө жагымдуу маселелерден. Үй бүлөлүк бурчту таза сактоо керек, өзгөчөсү уктоочу бөлмөнү таза кармаш керек. Күйөөңүзгө жага турган нерселерден бала таза жүрсө. Жаңы кийим кийиш шарт эмес. Кээ бир аялдар бар, күндө мына магазинди көрөйлү, кирип чыгайлы дей берет, ала берет, бирок таза эмес да. Таза кармай албайт. Кан жыттанып, ириң жыттанып, болбогон бир упа-супа бирдекелер, химикаттар жыттанып турат. Таза болуш керек. Миң кийим алганыңыз бекер. Жаңы кийимди күндө алсаңыз дагы эгер ал булгана берсе, жыттанып жүрсөңүз кереги бар. Сиз биринчи жуунуңуз. Ошондуктан эже карындаштарым, бул маселелерге маани бериңиздер. Алтын башыңыздар аман болсун.